Чоңгемин районунун Шабдан айылында Кыргыздын белгилүү акын жазуучусу Алы Токонбаевдин 120 жылдыгына арналган «Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин» аттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чараны Кемин райондук мамлекеттик администрациясы, райондук билим берүү бөлүмү жана Кемин үчүн коомдук бирикмеси уюштурган. Анда Кемин районунун мектеп окуучулары Алы Токонбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча өнөрлөрүн тартуулап таймашты. Окуучуларга ээлеген орундардан жараша сыйлыктар, белектер, ыраазычылык каттары ыйгарылды. Алпакын жазуучу Алы Токонбаевдин 120 жылдык мааракесине арналган иш-чарабызга кош келипсиздер. Конкурстун катышуучуларына, мугалимдерине, уюштуруучуларга Залкар акын жазуучуну дамыктап, эскерип турганыңыздарга чоң рахмат. Алы Токонбаевдин 120 жылдыгына арналган иш-чарага Кемин районунун мектеп окуучулары катышып, Алы Токонбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча кеңири маалыматтар берип жатышат, ырларынан көркөм окуп жатышат, чыгармаларынан сценкаларды коюп жатышат. Абдан жакшы иш-чара болуп атат. Бул иш-чара жаш бугундарды Алы Токонбаевдин дегеле кыргыз жазуучуларынын, акындарынын чыгармачылыгына таасирленип окууга, китептерин, чыгармачылыгын, өмүр жолун үйрөнүүгө зор өбөлгө деп түшүнөбүз. Маракеге карата биз китепканачылар, Чоңгемин айыл өкмөтүнүн китепканачылары китептекче уюштурдук элек, стенд уюштурдук. Биздин жаш өсүп келе жаткан окуучу балдарыбыз атабыздын эң жакшынакай чыгармаларынан таалим, тарбия алса экен деген максатта ушул стендибизди жана текчебизди уюштурдук элек. Атабызды заманынан таптаган, кайран акын өз күнүнө батпаган, талантына разим этип жүрдү. Senin sürkün öğretmenin maqtanam, ağlarımday altınдар көбөйсө экен Кеминде. Мындай иш-чара албетте бизде кийинки өсүп жаткан муундарга чоң тарбиялык мааниси зор. Ички жан дүйнөлөрү жана ошондой эле Алы Токонбаев өз айткандай өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген сыяктуу албетте Алы Токонбаевдин эмгектерин ушундай жаш муундар менен келечектин ээлери болгон биздин балдар менен эскерүү кечесин өтүп жатабыз. Солдаттын мээлегени жунуш белем, кароолго мелтиреткен чексиз сенем, Антонда көрө коюп шашып чуркап, кыйкырып ок бетине болду белен. Алы Токонбаев кандуу жылдар романынан үзүндү. Кеминден чыккан акын деп атагы кеткен алыска, ким билбейт Алы акыны жашында түшкөн жарышка. Мезгил учат жараланган жүрөктөрүң, азырда жүрөктөргө жагат жалын, кыргызга кылым бою үлгү болуп үйрөтөт мурункунун сабактарын.